Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыевдин жетекчилиги астында Жогорку соттун пленуму болуп өттү. Пленумга Жогорку соттун судьялары, аппараттын кызматкерлери, жергиликтүү соттордун судьялары видео конференц байланыш аркылуу катышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, Юстиция министрлиги, Кыргыз Республикасынын адвокатура кеңеши, Жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомдорунун долбоорлору кароого коюлду. Пленумдун жүрүшүндө Жогорку соттун судьясы Дамирбек Назаров экологиялык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүнө каршы кылмыштар боюнча кылмыш иштерин соттор тарабынан кароонун өзгөчөлүктөрү деген темада баяндама жасады. Бул экологиялык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүнө каршы кылмыштар боюнча кабыл алынган Жогорку соттун пленумунун алгачкы токтому болуп саналат. Бул токтомдун кабыл алынышы экологиялык коопсуздук маселелеринин актуалдуулугун, ошондой эле жаратылыш ресурстарын коргоо боюнча бирдиктүү укуктук мамилелердин зарылдыгын дагы бир жолу көрсөтүп турат. Административдик, жарандык жана экономикалык иштер боюнча кайтадан жаңыдан ачылган жана жаңы жагдайлар боюнча соттук актыларды кайра кароо жөнүндө арыздарды кароонун тартиби боюнча Жогорку соттун судьясы Чынара Садырова баяндама кылды. Мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын кайтадан ачылган жана жаңы жагдайлар боюнча кайра карап чыгуусу алардын мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүүнүн бир түрү болуп саналат жана бузулган укуктарды калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы Абылай Мухамеджанов көп патирлүү турак жай курулушуна үлүштүк катышуу чөйрөсүндөгү талаш тартыштарды кароого байланышкан жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук практика жөнүндө деген аталыштагы баяндама менен чыкты. Келишим түзүлгөндөн кийин ошо келишимди жокко чыгаруу болуп сотко кайрылганда көбүнчө акчасы төлөнбөй калды. Ошон үчүн акчаны возврат кыл деп көп адам кайрылат. Анан соттордун чечимдеринин көбүндө ошол акчаны кайрылтып коет. Бирок бул токтомдо башкача эмеге келдик. Себеби дегенде ал бул курулуш үлүштүк катышуу боюнча болгондо ал өзү ошол курулушка катышып атат. Себеби дегенде ошол курулуштагы мисалы 100 квартира, 1 квартира акчасын төлөп ушул куруп бер деп өзү аралашып атат. Аралашкандан кийин ал эгер ошонун акчасы ошол курулушка түшүп, анага жана келишимдеги квартирага түшүп калса, курулуп калса, ал акчаны кантип возврат кылат? Ошон үчүн анан токтомдо ошон үчүн буга келдик. Андай боло турган болсо, анда договордо келген боюнча эки заказчик деп коет, жана курулушчу менен үлүшчүнү. Курулушчу менен макулдашып, курулушчу анын укугун сатып, ошо саткандан кийин түшкөн акчаны ага кайра кайтарып берет. Анан ошондон кийин алла себеби дегенде ага чейин алууга мүмкүн, себеби дегенде башка үлүшчүлөр бар да, башкалардын укуктары бузулат. Ал эми балдардын жасаган кылмыштары жөнүндө иштер боюнча соттук тажрыйба боюнча Жогорку соттун судьясы Күмүшбек Жомартов баяндама жасады. Атайын ченемдерди, алардын ичинде баланын укуктары жөнүндө конвенциянын жобосун, Бириккен Улуттар уюмунун балдардын сот адилеттигин жүргүзүүгө байланышкан минималдуу стандарттык эрежелеринин Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин талаптарын эске алуу зарылдыгы белгиленет. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү соттордун судьялары Жамиля Сабитова, Жыргал Мурзалиева, Айнур Ахметова, Айсель Чекирова, Гүлзат Усакбаева менен Нурлан Эсенбаев кошумча баяндамалар менен чыгышты. Токтом долбоорлору талкууланып, алардын мазмунуна байланыштуу сунуштар айтылып, андан соң редакциялык коллегиялар түзүлдү. Редакциялык коллегиянын мүчөлүгүнө сунуштар түштү. Сунушту добушка коем. Ким макул, ким каршы? Сунуш бир добуштан кабыл алынды. Жыйынтыгында отурумдун катышуучулары мыйзам нормаларын бирдей колдонуу, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылууда негизги мааниге ээ экендигин белгилешти.